салабыз. Экран көрүнүп атат, Ооба. экен окугачы. Окуп атам. Ооба эжеке. Кыргызстан көз карансыздыктын алгачкы 10 жылында баштагы темалар балдар. Бул тема 2 сабакка берилиптир. Бул ошол теманын экинчи сабагы. Негизинен бул темабыз бышыктоо сабак болду. Азыр мен силерге караоке коюп берем. Мүмкүн болушунча телефонулар жакшы тартса, ырдап көрөбүз, караоке. Сабакты ыр менен баштасак макулсуңарбы? Тарыхы бар бечен, ынтымағы дайын бекен. Ырдабайсыңызбы? Аяпо бешиген, башы битадин экен. Керемет аймагы, тербелип турсун байрагы. Кулагың таш жарып, булбулдай сайрагым. Кыргызстаным, кимме бир өзүңдү ырыспак көзүңсүз айтпай таңым. Кыргызстаным, керекпи бир өзүңө анам жаным аябай тамчы каным. Мекеним, ыйыксың аны сезимин. Түбөлүк сактайбыз, түшүрбөй бийикчилигин. Барыбыз бул тапта, баргынды сезбей турсак да. Biz gelecek var. Bir özüңdү ырыспак көзүңсүз айтпай таңым. Кыргызстаным, керекпи бир өзүңө анам жаным аябай тамчы каным. Жауапты балдар. Бул бышыктоо сабак болгондугу үчүн ошол баштагы теманы бышыктайбыз. Эрзат угулду? Ооба, угулду эжеке. Суроо силерге. Төмөндөгү хронологиялык таблицаны иштейбиз. 1993 жылы 5 майда Кыргызстанда кандай окуя болду? 1993 жылы 5 майда Кыргызстанда кандай окуя болду? Ким жооп берет? Конституция кабыл алынган жыл бечке. Туура, конституция кабыл алынды. Эрзат жооп бердиби? Кийинки суроо. 1992 жылы 1 февралда Вашингтонда эмне болду? Вашингтонда кандай окуя болду? Башка теманы окудуңарбы мен жөнөткөн?
Ооба. Жолдо качан келди? Кыргыз элчилиги ачылган. Кыргыз Республикасынын. Акылдара 1992-жылы 2 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун имаратынын астында Кыргыз Республикасынын желегинген. Бириккен Улуттар Уюмунун имараты кайсыл жерде? Американын кайсы шаарында? Нью-Йорк печке. Туура, Нью-Йорк. Кийинки суроо. 2001-жылы 14-июлда Шанхайда кандай окуя болду? Кайда? Алдыңкы темада 2001-жылы Шанхай бешилтиги кандай? Өзбекстан толук курту болуп кирген күн. Шанхай кызматташтык уюму башталган. Туура. Демек Өзбекстан Өзбекстан Шанхай кызматташтык уюму болуп кайра түзүлдү балдар. Дабы? Отабыз силерге жакшы эле. Ооба. Баткен районунда Баткен коок алаңы качан болду? Баткен районунда Баткен коок алаңы качан болду? Байкан Жөкөччү. Башта темада айтып өттүм, а? 1990-жылы. Туура, 1998-жылы, 99, Иманбек, 99-жылы. Июль, октябрларда эжеке. 23 август эжеке. А? 23 август. Июль август айларында жылы 25-30 августта Бишкек таласта кандай окуя болду? Буну баштагы темада айткан эмеспи балдар? Манас эпосунун 1000 жылдыгы белгиленген. Демек, Манас эпосунун 1000 жылдыгы кайсы жылы белгилениптир балдар? 95-жылы. Кийинки өтөбүз. Терминдердин түшүндүрмөсүн жазабыз. Конституция деген биздин Кыргыз Республикасынын конституциясы 1993-жылы 5-майда кабыл алынды деп жогоруда айттыңар, а? Мен түшүндүрөт конституция деген. Иманбек ары бери баспай. Конституция деген сөз балдар. Латын тилинен сөзмө-сөз көчүргөндө орнотому дегенди түшүндүрөт. Биздин башкы мыйзамыбыз конституция болуп эсептелет. Билесиңер, а? Көтөргүлө. Референдум деген балдар. Референдум деген бул мамлекеттеги маанилүү элдин оюн сөз керек. Ошон үчүн элдин оюн билиш үчүн референдум аркылуу элдин оюн угушат. Бул эмне балдар? Деген ошол эле шайлоо сыяктуу болуп балдар бар, элдер барышат дагы, элдерге бир конкреттүү бир берилет. Мисалы үчүн сиз конституцияны ушунчанчы беренчесине ушундай кылып өзгөртүүгө макулсузбу деген суроо берилиши мүмкүн. Мисалы, элдер ооба же жок дейм. Ушул көпчүлүк добуш алган көпчүлүк элдердин ою менен конституцияга өзгөртүү же болбосо окшогон нерселерди референдум жолу менен өткөзүшөт. Шайлоо менен референдумдун айырмасы бар балдар. Шайлоого биз кайсыл бир партияны же болбосо кайсыл бир жеке адамды шайлаганга барабыз. Ал эми референдумга биз ошол маанилүү маселени талкууга алганга барабыз. Ооба. Угулуп атабы баарыңар кандай? Ооба, угулуп атат. Декларация деген сөз балдар. Мисалы үчүн 1990-жылы 15-декабрда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынган дегенбиз. Ал эми 2001-жылы 31 августта көз карансыз декларация кабыл алынды.
Декларация деген жарыяланды деген сөз балдар. Түшүнүңөрбү? Окуяларды хронологиялык иретте жайгаштыр. Бүгүнкү сабакта менимче Мырзайым айтып беретпи? Иманбек, Райхан. Карагыла эми. Кыргыз Республикасы ушул окуялардын кайсынысы биринчи, андан кийин экинчи, үчүнчү, төртүнчү орунда болгондугун иреттештиребиз. Ушул Кыргыз Республикасынын бийлиги кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили кабыл алынган. Кайсынысы биринчи болгон балдар? Мамлекеттик тил кабыл алынган. Азамат, мамлекеттик тил качан кабыл алынды эле? 1989 89-жылы. Берзе? 89 жылы. Кысын коебуз? 23 сентябрда. Биринчисине кысын коебузбу ошондо? Ооба. Экинчисине Кыргыз Республикасынын конституциясы менен Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы бир жылда, бир айда кабыл алынган. Эсиңерге салгыла балдар. Ошондо дагы бир жыл, бир ай болсо да эмнеси биринчи? Күнүнөн да? Ооба, 5 күн айырмасы бар. Туура. 24 октябрь. Май айында болгон балдар бул өкөтө. Конституция 5 май болсо, валюта 10 май болгон. Азамат, демек ошондо экинчиге кайсы коебуз? Экинчиге конституция, Конституциянын. біз Үчүнчүгө валюта. Туура. Төртүнчүгө? ге. Жок, төртүнчү. Азамат. Эми карайбыз балдар. Кийинки. Бүтүп калдыбы? Муну койдук а? Мынау. Дагы ошол эле тапшырма. Кыргыз Республикасы буга мүчө болгон. Глобалдык тоо саммити өткөн. Фрунзе шаарына Бишкек деген аталыш ыйгарылган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги кабыл алынган. Ушул жерде дагы балдар Кыргыз Республикасынын буга мүчө менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги бир жылда жана бир айда күнүнөн кайына айырылат. Эң биринчиге кайсыны кое аласыңар? Эчке. Эң биринчиге кайсыны коесуң? А, Б, В, Г. Кайсынысын? Ойлонгулачы. Кече мен бул темаларды өттүм силерге, а? Мырзайым, кайсынысын кое аласыңар? Альбина? Альбина, Райхан? Мухаммед, угуп атасың мени? Мухаммед? Бишкектен Фрунзе болгон эчке. Туура. Бишкек Фрунзе шаарын Бишкек деген аталышы 1991-жылы 5-февралда болгон. Экинчиси кайсы деп ойлойсуңар? Кийин кабыл алынган, буга мүчө болгонбу же желек кабыл алынган? Элек кабыл алынган. Буга мүчө болгон балдар. 2-март Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгонбуз. 3-март желек кабыл алынган. Эми коюп кылачы. Мырзайым айтты. Бирге Фрунзе Бишкек болгон. Туура. Бишкек болот акы. Иманбек айтып кой. Глобалдык толорсу. Туура эмес, азыр түшүндүрдүк. Перзат экини айтып койчу. Буга мүчө болгон. Туура. Мамлекеттик желек. Буга мүчө болгон. 3 мамлекеттик желек. 3 мамлекеттик желек. 4-нчү экен ошондо өзү калды бир, а? Глобалдык Глобалдык толорсу. 2002 3-жыл. 2002 балдар. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Бышыктоо сабагы болду биринчиден. Экинчиден балдар жанагы
Биринчи силер менен чогуу болгон эксперимент сабак болду. Сабак жактыбы? Ооба. Болобу экен? Эми ушинтип, эгерде 4-чү чейректе азыр чечилип атат экен, вдруг 4-чү чейрек дагы ушундай болуп калышы мүмкүн экен. Балдар ошон эгерде ошондой болсо, мүмкүн ушундай эле сабактарды өтөт экенбиз. Киришти билип алдыңар да? Досторуңарга дагы эме кылгыла болду. Айтып, бирденге үйрөткүлө. Саламаттырабыла? Тетрадьтарыңарга Самат аба сажеке. кийин сабак ачылгандан кийин бул эмелерди кайрадан бир сыйра кайталайбыз. Макулбу?